Салам достор, мен Салидинос Пуруса. Сіздердің сын пикирлеріңіздерді оқып, сіздерге қана десем өзімдің жоғымды айтып кетем. Моғындай сөз бар екен. Эй, эки қырғыз, экөөңдүн мээңер жетпеди бир жазганга. Эптеп танылайын депсиңер да элге. Уялсаңар боло, бираз үнүм бар деп эле ырдай бербегиле да. Мен экөөңүн жакшы ырдаймын. Бираз өзүңөр дагы жазсаңар дейт. Бул байкез аябай бизге жини келип, нервин баарын чыгарган окшойт, мынтип айткандар көп эле, башка дагы интервьюларга барган сайын телефон чалуулар боюнча айтышат, саны бар, сапаты жок ырчылар көбөйүп кетти, ошолорго кандай карайсыңар деп. Айдым словом бир эле намёкту эле мага таштайт да, ошондойчу. Анан айткым келет, бул биздин кылган ишке карап туруп, анан кийин айтыш керек да. То есть биздин эмне кылып жатабыз, анан жанагы саны бар, сапаты жок ырчылар эмне кылып жатат, ошонун айырмасын билген адамдар антип айтпайт деген ойдомун. Жакшы болбой калыптыр, кечирип койгула элекен, бирок аракетиңерге рахмат дейт. Эчтеке эмес, эми аракет кылабыз дагы. Кыздын аты башкача го. Мен атым да жакпай калыптыр да, эми бул байкебизгечи. Метискабы дейм. Жок, мен метиска эмесмин. Салидинос кайман атым. Өзүмдүн атым Салиева Диана. Ушул фамилия жана ат менен ушинтип Салидинос деген кайман ат пайда болгон. Эмнеге ушинтип кайталап ырдай беришет, тоба, бирөөнүн ырын окшошпосо деле. Кайсы ырга жазган экенин билбейм, бирок бардык ырлар деле кавер болгон үчүн каверди биз кандай десем, орусча айтканда перепеваем, да, то есть мы по-другому это показываем. То есть биздин аткарыбызда бул башкача чыгарма болуп чыгат баары бир. Ошондуктан аны мынтип салыштырып кечке отурган кереги жок. Оригиналына жетпейт, бала жакшы ырдайт экен, кыз эркин ырдай албайт экен, чыйылдап дейт. Бул биздин кавер дуэтке жазылган окшойт ошо. Эркин ырдай албайт, чыйылдап дейт. Ооба, ошо үнүм ушундай тембр деп коет. Бул тембрди баары эле угуп, бирок мен өзүмдүн угармандарым бар, ошолор гана угат. Ал эми окусу келбегендер, мен дайыма айтам, мен укпай эле, кирбей эле, карабай эле койгула, силерге эле мындай психологиялык жактан айтам да, тынч эле отура бересиңер да, мен жокчу. Ошол эле. Жигитке сөз жок, кыз болсо кыйналып, бети көзүн тырыштырып атат, ырдап атат, а так молодец дейт. Азыркы учурда андай адатым жок калды окшойт. Бираз эң биринчи ошо ырдап баштагандан баштап эле мен кашымдын формасы башкача болчу, азыр такыр башкача. Ал анда мен кашымды боебой, бираз формасында болбогон үчүн ушундай кандай десем, ырдаганда, берилип ырдаганда ушинтип кашым кыймылдап турат болчу. Азыркы учурда ошондой эле берилип эле ырдайм, бирок косметологияга барып, ошентип өзгөрүлүп калды десем болот. Дагы көп ырдаш керек дейт. Кыз өзү жакты, мага дагы көп ырдаш керек деп жазыптыр. Когда слушаю в вашем исполнении, у меня бабочки на животе дейт. Мне очень приятно. Эң негизгиси эле бул ар бир ырчынын бул өзүнүн угармандарын табуу да. Анан кимге жагасың, кимге жакпайсың, бул билбейсиң да. Сен акча эмессиң барына жага тургандай дегендей эле да. Ошондуктан бардыгыңыздарга жакшы маанай каалайм. Эч качан негатив болбоңуздар. Жакшы гана ой менен, жакшы гана ниет менен жашасаңыздар, ушундай комментарийлерди жазып, нервти короткондой кажети жок да. Ушул сөздү айтмакчымын. Чоң рахмат.